Салам достор, мына ошентип эки дарыгер аттуу аудио подкасттын 3-сезонун жаздырууга биздин көптөгөн угуучуларыбыз бизге түрткү беришти. Бизди угуп, бизге дем берген үчүн чоң рахмат. Адаттагыдай эле сиздердин алып баруучуларыңыздар. Мен Житмишева Бигимай жана Исмаилов Эрмек. Саламатсызбы урматтуу кесиптеш, саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Бул биздин кезектеги сезонубуз, эки дарыгер аттуу медициналык подкастыбыздын. Бул сезондо биз башка тармактагы медициналык дарыгерлер менен сүйлөшүүнү чечтик. Алар бизге тиги же бул оору жөнүндө жакындан түшүндүрүп кетишет жана сиздерге бир аз болсо дагы бирок эң керектүү маалыматтарды бергенге аракет кылышат. Ооба достор, биздин эң биринчи коногубуз бүгүн эндокринолог Гульнара Орозбековна жана биздин сүйлөшө турган темабыз кант диабети деп эсептелет. Бүгүн бул кант диабетин алганыбыздын дагы бир себебин түшүндүрүп кетейин. Ковид учурунда көптөгөн бейтаптар өнөкөт кант диабети менен ооругандар ковиддин оор формасын өткөргөн үчүн ушул актуалдуу кант диабети деген эмне, анан кандай типтери бар экен, анын айырмалары кандай болот экенин бүгүн бизге Гүлнара эжеке айтып кетет. Саламатсыңарбы урматтуу угуучулар жана кесиптештер. Мени бул жакка чакырганыңарга өтө кубанычтамын. Чоң рахмат силерге. Бул кант диабети дүйнө жүзү боюнча өтө курч оору болуп саналат. Өлүмгө алып келе турган оорулардын катарында 8-чи катарда турат бул оору. Анан кант диабети бул канттын деңгээли глюкозанын жогорулап кетүүсү мүнөздөлгөн өнөкөт оору болуп саналат. Анын эки түрү бар. Биринчи тип жана экинчи тип деп бөлсөк болот. Биринчи тип инсулиндин абсолюттук жетиштигинен алып келүүчү оору болуп саналат. Бул бета клеткалардын талкалануусунун негизинде. Экинчи тип басымдуу инсулинге резистенттүүлүк жана салыштырмалуу инсулиндин жетишсиздигинен келип чыгат. Инсулинге резистенттүүлүк менен коштолгон же коштолбогон инсулиндин секрециясынын басымын түрдө бузулушу болуп саналат. Жана башка типтеги кант диабеттери бар. Ал генетикалык оорулар менен же башка эндокриндик оорулар менен коштолуп жүрөт. Жана кош бойлуу аялдарга тиешелүү гестациондук кант диабеттер бар. Сиз биринчи жана экинчи типи бар деп айтып кеттиңиз. Биринчи типи менен жана экинчи типи менен канча жаштагы адамдар оорушат? Ошону айтып кетсеңиз. Биринчи тип менен жаш курак, көбүнчө 30 жашка чейинки пубертаттык чокусунда болгон жаш курагында оорушат. Экинчи типте болсо 35 жаштан жогору оорулар оорушат. Биринчи типтин башталышы өтө курч болот, а экинчи типтеги акырындап башталат. Биринчи типтеги салмагы түшүп кетет. Экинчи типте болсо көбүнчө салмагы оор болот, семиз болуп саналат. Жынысы биринчи типте көбүнчө эркектер, аутоиммундук оору болуп саналган үчүн көбүнчө эркектерде кездешет. А экинчи типте көбүнчө аялдарда кездешет бул ооруч. Азыр мындай караганда, статистикага караганда эркектер дагы, аялдар дагы бирдей ооруп баштады. Айырмачылыгы болсо бу жерде биринчи типте көбүнчө тукум куучулук болуп саналат, а экинчи типте бул туура тамактанганда эмес, же болбосо кыймыл аз болгондо, же болбосо кандайдыр башка оорулардын негизинде келип чыга турган оору болуп саналат. Статистикадагы кайрылсак, айтыңызчы, Нурчке, Кыргызстандагы статистика тууралуу кант диабети менен ооруган бейтаптардын саны канча? Кант диабети биринчи типтеги ооруган бейтаптар көппү же экинчи типтегилер көппү? Статистикага караганда биринчи типтегилер азыраак болуп саналат, экинчи типтегилер көбүрөөк болуп саналат. Бул жерде биринчи типке келип чыксак, эркектер 21166, бул биринчи тип менен экинчи типти кошкондо. Аялдардын саны 33319. Бул жерде айтып атпайсыңар, биринчи тип менен жана экинчи тип депчи. Биринчи типте бу жерде эркектердин саны көбүрөөк болуп саналат аял кишилерге караганда. Дагы бир суроо берип кетким келип атат. Кант диабетин биринчи типи экинчи типке өтүп кете алабы? Кант диабетин биринчи типи экинчи типке эч качан өтпөйт. Биринчи типте азыр эле айтып атпайбыз, бул баягы бета клеткалардын деструкциясына айынан болот. А экинчи тип бул 45-35 жаштан кийин салмагы чоң кишилерде кездешет. Биринчи типте өзүнүн эле сразу эле белгилери бар. Ал курч кездешүүчү болуп. А бул жерде акырындап башталган үчүн экинчи типке өтпөйт.
түшүнүктүү. Мына айтыңызчы, медик эмес, дарыгер эмес элдер үчүн кандайдыр бир клиникалык белгилер болуш керек? Алгачкы медициналык клиникасы, туурабы? Кайсынысы биринчи кездешет? Биринчи болуп клиникасында суу. Адам күнүнө 2 литрге чейин эле суу ичсе, бул жерде 5 литрге чейин суу ичиши мүмкүн. Ооз кургоо суу ичсе деле ооз кургаган сезими кетпейт. Анан заара кылуусу күндүзү аябай көбөйөт, түндөсү дагы 3-4 жолу чыкканга туура келет бул ооруларгачы. Анан денесинде жаралардын айыгышы бир аз кечирээк. Анан дененин кытышышы, дененин кургоосу, эске тутумдун төмөндөшү, анан түндөсү уктабай, күндүз уктап, шалдырап, алсыз болгону. Бир суроо бар эле ошол кант диабетине байланыштуу. Кант диабети атадан балага берилеби? Кант диабети атадан балага берилиши мүмкүн. Бул 50% түзөт. Биринчи типтеги кант диабетин алдын ала албайбыз. Атасы ооруса деле баласы оорубай калышы деле мүмкүн. Атасы ооруп же чоң атасы ооруп, бала ооруп калышы мүмкүн. Bunga стресс деген бар, анан факторлор бар. Ар кандай факторлор ал ооруга таасир этиши мүмкүн. Вирустук оорулар, ошол эле грипп, анан грипптин түрлөрү бар да, ошолор менен ооругандан кийин деле бала ооруп калышы мүмкүн. Негизи бул уже генинде калтырылган информация болуп саналат. Ошон үчүн оорушу мүмкүн, бирок оорубашы деле мүмкүн. Бул организмдин өзүнүн иммундук системасына байланыштуу. Ооба айтты го башында эле генетикалык жол менен берилиши мүмкүн деп. Дагы бир суроо берейин дедим эле сизге. Биринчи тип дедиңиз, эгер эне боюнда болгон кезде, эгер ошол эле вирустук ооруларды ооруса, анда сахарный диабеттин биринчи типи болушу мүмкүнбү? Эгер кош бойлуу аял вирустук оору менен ооруп, бала төрөлгөндө сахарный диабет менен төрөлүшү мүмкүн деген суроо болот. Бул андай болушу мүмкүн эмес. Себеби бизде баланын өзүнүн чел кабыгы бар. Чел кабыктан вирустан сактайт. Эне сахарный диабет болуп ооруса, анан эненин уйку бези талкаланган болсо, баланын энеси жатынында жатканда баланын дагы уйку бези иштеп баштайт. Ошондо аябай өттө иштеп баштаганда деструкция болуп кетиши мүмкүн баланын. Ошондо төрөлгөндө ал кант диабети менен кошо төрөлүшү мүмкүн. Грипп или башка вирус оорулар менен ооруган эненин кант диабети төрөлүшү мүмкүн эмес. Кийинки сурообуз бизден бул оорунун өөрчүсү жөнүндө айтып берсеңиз, бара-бара өөрчүйт болуш керек. Бул оору негизи кан тамырларды жабыркаган үчүн чоң кан тамырлар жана майда кан тамырлар бар биздин организмде, билесиңер да. Ошо именно чоң кан тамырларды жана майда кан тамырларды жабыркаганда көз майда кан тамырларга кирет, көз жабыркашы мүмкүн, көздүн көрүүсүн төмөндөтүшү мүмкүн. Же ошондон ары сокурлукка алып келиши мүмкүн. Бөйрөк ооруларында бөйрөктүн өнөкөт ооруларына алып келет дагы, ал барып гемодиализге чейин алып барышы мүмкүн. Таманда болсо, таман диабетикалык гангрена алып келиши мүмкүн. Анын себебинде ампутация кылышы мүмкүн. Анан жүрөк оорулары. Жүрөк ооруларында бардыгыбыз эле билебиз, инфаркт деген ооруну, бул жүрөктүн булчуңдарынын өлүүсүнө келтире турган оору. Кант диабетинде аялдар дагы, эркектер дагы бул оору менен ооруйт. Негизи инфаркт эркек кишилерде кездешет. Анан инсульт деген бул биздин мээ кан тамырлары жарылып кетишинин натыйжасында же ошол жердеги ишемия деген ал кан тамырлардын өлүшүнө алып келген оору болсо, кысылышы. Ошонун негизинде да келип чыгышы мүмкүн. Анан мээде бул баштапкы этапта энцефалопатия деп коет. Глюкозанын токсикалык таасирди тийгизгенинде энцефалопатия пайда болушу мүмкүн. Жана бул денеде фурункул, карбункул деген оорулар бар. Ошолорду дагы алып келиши мүмкүн. Тырмакта грибоктор болушу мүмкүн, чачтардын түшүшү мүмкүн. Негизи кант диабети мындай караганда тырмактан баштап чачка чейин жабыркатат. Чоң рахмат жообуңузга. Жана бул жерде бир суроо айтып кеттиңиз эле, өөрчүтпөш үчүн кандай
кадамдарды кылыш керек. Бул үчүн атайын бир мектепке барабы же баягы интернет маалымат баракча алып кант диабети тууралуу атайын бир үйрөнүш керек деп ойлойм да. Анан биз экөөбүз сүйлөшүп калганда эле Бишкек шаарында атайын диабетиктердин мектеби бар турбайбы? Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип кете аласызбы? Бишкек шаарында эндокриндик диспансерде, анан улуттук госпиталда, эне жана бала коргоо борборлорунда школа диабета деп коет, диабеттин мектеби. Ал жака барып биздин бейтаптар ошо өзүнүн оорусу жөнүндө, өзүнүн ошо турмуш тиричилигинде колдоно турган маалыматтарды алса болот. Жана ошо оорунун алдын алуу максатында колдоно турган ыкмаларды ошол мектептен үйрөнсө болот. Биздин негизги Бишкек шаарына келе турган бейтаптар региондордон келе турган болуп атпайбы? Ошон үчүн региондордун апкатка турган мектептери жок болуп атат. Мектеп ошо школа диабетасы жок болуп атат. Биз үчүн ошону өнүктүргөнгө, шарттарды түзгөнгө, кыймыл-аракетке жасаганга үгүттөшүбүз керек болуп атат. Анан ошо мектептерге бир эле ооруган бейтап эмес, анын үй бүлөсү боюнча барыш керек болот. Себеби бейтапка башка тамак даярдап, үй бүлөнүн курамына башка тамак даярдаган бул деле туура эмес. Киши кандай тамак жесе, ошо тамак менен кошо үй бүлөдөгү кошо тамактанып, ооруган киши менен кошо кыймыл-аракет кылып, ошол ооруган кишинин образын өзгөрткөнгө жардам берүү бул үй бүлөдөн башталат. Эгер бизде саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын ошол мектептер боюнча жооп бере турган адам угуп жаткан болсо, биздин сунушубуз дагы ошол мектеп региондорго дагы анча жакшы болмок экен демек. Аларга кичине жакшы предложение, жакшы сунушту айттыңыз сиз. Бир гана Кыргызстан эмес, бул өнүккөн мамлекеттерде да көп эң биринчи number one болуп атат азыркы заманда. Биздин түшүнүүбүз боюнча бул деген өнөкөт оору болуп эсептелинет. Бул гриппке окшош эмес. Демек, бир оорудум, анан кийин дары ичсем, анан айыгып кетем дегенче, бул оору менен өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин аракет кылып, өзүн сак кармап алып жүрүүсү керек экен деп түшүндүк. Ооба. Эми ушул маегибиздин акырында угуучуларыбызга кеңештериңизди айтып кетсеңиз, ушу кант диабети менен оорубаш үчүн кандай биринчи кадамдарды жасаш керек? Кант диабети менен оорубаш үчүн биз айтып атпайбызбы, бул семирүүдөн пайда болот депчи. Биринчи типтин алдын ала албайбыз, экинчи типтин алдын алыш үчүн, семирип кетпеш үчүн кыймыл-аракетти күнүнө кылыш керек, 5 километр, 10 километрге басыш керек. Анан тамак ашты караш керек. Ошо тамак аштан бизде углеводдорду аябай көп жейбиз. Бул нан, макарон, анан таттууларды азайтыш керек бир аз. Көбүнчө жашылча чөптөрдү, анан белок деп коебуз. Эттерди, эттин, тооктун этин, уйдун этин, фасоль, ошол эле баягы гречкаларды, күрүчтөрдү да азайтышыбыз керек биздин жеген рационубуздачы. Бул өзүнүн өмүрүнүн башка формага өзгөртүүгө туура келет. Тамек тарткан киши тамекиден арылуу керек, арак ичкен киши арактан арылуу керек. Көбүнчө информацияларды мындай караганда интернетте аябай көп информация бар. Тиги чөптү ичсең жардам берет, бул чөптү ичсең жардам берет дебей, дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Туура айттыңыз. Ар дайым баягы эле биз айтып келебиз, ар дайым эле спорт, тамак ашыбыз самовольно өзү эле өзүн дарылабаш керек. Анын үчүн специалисттер бекеринен жок эмес, барып кеңеш алып өзүн сак алып жүрүш керек экен. Урматтуу угуучулар, бүгүн биз эки дарыгер аттуу медициналык подкастыбыздын аягына келип жеттик. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Өнөрүчкө келгениңиз үчүн чоң рахмат. Подкастыбызды аяктадык. Бул подкаст IWPR-дын Борбордук Азияда жаңы медиалардын жана санарип журналистиканын өнүктүрүү аттуу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Бул эпизоддун мазмуну, көз караштары, ой пикирлери жана алардын чечмелениши подкасттын авторлоруна таандык жана IWPR-дын расмий көз карашына дал келбеши мүмкүн.